Сиз үчүн оңой каналга жазуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргызтайм каналы менен бирге болуңуздар. Oyunda ardayım Kırgızstan atını dağdayım. Сүйүүсү да, өлүмү да табышмактуу Таалай Бектурганов. Ташкындаган таланты, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ашыктык ырлары менен эсте калган ырчы Таалай Бектургановдун өлүмүнүн да, сүйүүсүнүн да сыры ачылбай келет. Анын басып өткөн жолун жакындарынан угалы деп, бала кезинде чаң ызытып чуркап чоңойгон Чаткал районунда Жаңы Базар айылына бардык. Ырчы дүйнөдөн өткөндөн кийин ата-энеси күйүткө чыдабай, биринин артынан бири дүйнө салыптыр. Жакындарынын айтымында, жалган жала менен камалып чыккан агасы бүгүнкү күнгө чейин жалгыз бой жашаарын угуп, бирок айылдан таппай, аны менен маектешебиз деген тилегибиз ишке ашкан жок. Легендарлуу ырчынын жакындары эскерилип, эл билбеген сырларын айтып беришти. Анда эмесе, видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. 100% бонустар сизди күтүүдө. Апсиңе да ссылка аркылуу кирип, өзүңүз сүйгөн спортчуга акча коюп, учуттарга ээ болуңуз. Жар Бектурганова, эжеси. Агамды абактан чыгарып келем деп кетип өлүп келди. Биз 11 тууганбыз. Таалай бир туугандардын 8-селе. Үй бүлөдө атам чыгармачылыкка жакын болчу. Комузда кол ойнотуп, сөздү чебер сүйлөгөндүктөн уккан адам муюп калчу. Атама таасирленип, Таалайда комузду эрте үйрөнүп, мектепте болгон шаң кечелерде ырдай баштады. Туугандар чогулганда комуз менен ырдап, кинодогу каратисттерди кайталап куудулдана берчү. Биз Таалайды чоңойгондо куудул болот дегенбиз. Кийин спортко болгон кызыгуусу күчөп, волейбол, сууда сүзүүнү мыкты өздөштүрүп, ал өнөрү менен районго аты чыккан. Студент кезинен тарта чыгармачылыкка ыктап, ырларды жарата баштады. 1992 биринчи жолу эмне мынча сүйөм сени деген ырын укканда жакын адамы катары толкунданып кубангам. Таалайдын 1995 биринчи жана акыркы болуп калган Бишкектеги филармониядагы берген концертине бара албай калганыма дагы деле өкүнөм. Концертте апам эл алдына чыгып сүйлөгөндө алып баруучу Таалайга апаң толук болгону менен кыйын аял экен, жакшы сүйлөйт турбайбы деп тамашалаптыр. Инимдин Назира деген ырына байланыштуу көп кеп сөздөр болгон. Чынында Таалай менен Назира жаш кезинде сүйлөшүп жүрүшчү. Башкошобуз дешкенде кыздын ата-энеси каршы чыгып, тилектери ишке ашпай калган. 1995 май айында айылга ырчылар менен концерт коюп келгенде Жылдыз деген кыз менен тааныштырып кеткен. Ал ортодо милиция кызматкерлери өзүлөрү өлтүргөн адамды Чолпон аттуу инимди өлтүрдү кылып, жалган жала менен камап салышкан. Таалай менен Жылдыз башкошобуз деп турган учур эле. Агам камакта жатса, менин үйлөнгөнүм туура болбой калат. Орусияга барып иштеп, ноябрда келип үйлөнүп, агамды абактан чыгарып, чындык үчүн күрөшөм деген эле. Тилекке каршы адилеттик үчүн күрөшөм деген инимдин Орусиядан жансыз денеси келди. Токон Алыева, класс жетекчиси. Апасы баласы болсо багып алам деген. Таалайдын билими орто, бирок музыкага болгон шыгы күчтүү болчу. Аны Таалай кара деп эркелетип койчумун. Мектепте карагаттай көзүн жайнатып, комузду күүлөп отура берчү. Музыка сабагы болбосо деле, Таалай ырдап койчу десем ырдап күүлөрдү чертип берчү. Бир жолу ачык саат өтүп Таалайга манас айтасың, жаттап кел деп тапшырма бердим эле. Манасты чоң манасчылардай берилип айтып, мугалимдерди таң калтырган. Шаарда окуп жүргөндө Назира деген ыры чыгып, айылга концерт берип келди. Мени менен учурашканы келген экен. Тамашалап сүйгөн кызың Назира окшойт десем күлүп койду. Ийгиликти бат багындырган менен акыбетин көрбөй, чыгармачылыгынын акырына жетпей калды. Каза болгондо Жылдыз деген сүйлөшкөн кызы кошо келди. Апасы менден кош бойлуу бекен, сурап берчи, баласын өзүм эле багып алам деп суранган эле. Жылдызга апасынын суранычын айтсам, кош бойлуу эместигин айткан. Мындай таланттуу кишинин артында туяк калса жакшы болмок. Атантай Акбаров, айылдаш агасы, акын. Чыгармачылык менен кетсек, көп жашайт беле. Таалай жаш кезинен эле музыкага жакын, зээндүү бала беле. Атасы Камчыбек аба комуз чертчү. Кезинде ал улуу ата мекендик согушка аттанаарда комуз күүлөрүн чертип, калың элди ыйлаткан экен. Таалай сууда мыкты сүзчү. Чаткал дарыясы чамынып кирип турган мезгилде деле сууга бой уруп, сүзүп өтүп кеткен учурлары болгон. Кыскасы, ар кандай учурларда тобокелге бел байлап коркчу эмес. 1994-1995 жылдары Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун чопо-чоор бөлүмүнөн билим алган. Ол кездерде ушу санда менен да машыгып, республикада байгелүү орундарды ээлеген.
Студент кезинде менин үйүмө көп келип гитара ойноп ырдап берип кетчү. Балдарыбыз да аны жакшы көрчү. Атантай аке, чыгармачылык кечеңизди өткөрүңүз. Музыка жагын биз коштоп берели деп бир ирет демилге көтөрүп калды. Ал учурда Таалай менен жүрөгүм күл калтырбай күйүп жатат деген ырма обон чыгарып, гитаранын коштоосунда ырдап жүрчү. Ошондо чыгармачылык кече өткөргөнүмдө Нурлан Тилебаев, Дамира Ниязбекова сыяктуу досторун ээрчиде келип, кеченин музыка менен коштоп беришти. Өзү болсо бир эле жолу чыгармачылык кече өткөрүп калды. Балким ошол чыгармачылык жол менен бара берсе көбүрөөк жашайт беле деген да пендечилик ой келет. Бирок ал тезирээк үй салып, бутуна туруп, башка бир туугандарына да жардам берүүнү каалап Орусияга соода кылганы жөнөп кетти. Ошондо 1995-жылы күлгүн 27 гана жашында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты кайран жигит. Аны эстесем азыр да каңырыгым түтөп кетет. Таалай өзүнүн кыска өмүрүндө музыка жанрында өзүнө чыйыр салып, башкалардын чыгармачылыгынан кескин айырмаланган ондогон жаңы обондорду жаратып кетти. Дүйшөн Райымбеков, классташы. Таалай өжөр эле. Таалай экөөбүз бир айылда көчөнү чаңыта чуркап, Чаткал дарыясына балыктай ары бери сүзүп чоңойдук. Эшигинин алдында чоң түп алма бар эле. Аны Камчыбектин алмасы деп коюшчу. Алма бышканда үстүнөн түшпөй үзүп жечүбүз. Азыр ошол алманы көргөндө досумду көргөндөй боло берем. Таалай өжөр, чечкүндө, эч нерседен тайманбаган бала эле. Көчөдө достор чогулуп калганда Сагынбек Момбековдун сатиралык ырларын аткарып көңүлүбүздү көтөрчү. Спортко болгон кызыгуусу 7-классынан башталган. Ошону менен шаардан улантып, Казакстанда өткөрүлгөн эл аралык ушу санда боюнча мелдешке катышып, байгелүү орун менен келгенде кубанычын чогуу бөлүшкөм. Рустам Батырбеков, айылдашы. Айылга келгенде тегеректеп калчу элек. Таалай эке ырдап чыкканда айылдагы балдар аны ырларын ырдап, кумир тутуп жүрчүбүз. Жайкы каникулда айылга келип, гитара чертип ырдаганда балдар аны тегеректеп калар элек. Балдарга гитара черткенди үйрөтүп, өзү дагы ырдап берчү. Чаткал дарыясына барганда Таалайбек акенин сууда сүзгөнүнө суктанып, тизилип отуруп калат элек. Дарыянын берки өйүзүнөн аркы өйүзүнө өтүп, жээгинде ойлонуп отура берчү. Биз аны кайра сүзүп келишин кызыгып күтчүбүз. Аябай тамашакөй жан эле. Бир жолу арабызда бир балам шоктонуп жатты эле дарыянын шар аккан жерине ыргытып жиберди. Агып бара жаткан жеринен сүзүп барып, кайра жээкке алып чыкканы эсимден кетпейт. Тотомидин Жолдошов, Таалай элеси тобунун солисти, шакирти. Таалай байкенин гитарасы менде калды. Биз чаткалдык болгондуктан ар жылы жайында Таалай байке айылына концерт коюп келгенде анын ырын сүйүп уккан 5-6 бала чогулуп барып гитара үйрөнчүбүз. Ал киши балакыял эле, эринбей бизге ар бир аккордду үйрөтчү. Өлөрүнө аз калганда биздин Канышкая айылына келип калды. Гитарасын Бишкекке унутуп коюптур. Биз ага айылдан 2 гитара таап келдик. Таалай байке достору менен чогулуп гитара чертип отуруп, берилип кетип, кылын үзүп алды. Андан соң каттуу ойногонунан экинчи гитаранын да кылы үзүлүп кеткен. Өткөндө бир тууган эжеси Тотомидин, инимдин атын өчүрбөй жүрөсүң, сенин эмгегиң бар, бул сага эстелик болсун деп инисинин гитарасын мага берди. Мен аны алып, бир сыйра оңдотуп, кан чыгарып, тууган туушкандарга түлөө өткөрүп, азыр чертип жүрөм. Жыргал Кыдыров, досу, күйөөсү бары деле, жогу деле Таалайга жабыша беришчү. Таалайдай адам чанда гана төрөлөт. Аны кыргыздын алтыны десем жарашат. Экөөбүз Нурлан Тилебаев аркылуу таанышканбыз. Ал кезде мен да ырдачумун. Таалай башында менин ырларымды аткарып жүрдү. Бир күнү ага, сен өзүңдүн ырларыңды эл алдына алып чыксаң, аябай өтүмдүү болот дедим. Менин радиодо иштеген тааныштарыма барып, эмне мынча сүйөм сени деген алгачкы ырын, андан соң дагы бир ырын жаздырганбыз. Ал кассетаны алып барып, базарда иштегендерге өз колум менен таратып чыккам. Ырлары бат эле эл оозуна алынып кетти. Досум экөөбүз чөнтөгүбүздө бир тыйын жок соода кылууну чогуу баштадык. Ал кезде Ош базарында көлөч сатчубуз. Бизди тааныгандар жаныбыздан биздин ырларыбызды кыңкылдап ырдап өтүшүп, көлөч алабыз деп тийишип калышчу. Айла жок унчукчу эмеспиз. Соодадан тапкан акчабызга ырларыбызды жаздырып жүрө бердик. Бир жолу экөөбүз соода менен Казакстандын Чымкент шаарына барып калдык. Ал жакта казак балдар соода кылган кыргыз жигиттеринен салык алат экен. Алар бизге да келип калышты. Ошондо Таалай мага карап, "Жыкы, сен бул жерде туруп тур. Мен булар менен азыр сүйлөшөм" деди. Кой десем болбой барып, ошол баланы жакалап туруп, "Эркексиңби? Анда мага жеке чык. Азыр ушул жерден бычагыңды чыгарып түздөп салам. Сен эч качан рекет болбой каласың. Бизге тийишпе" деди. Тиги казактын бири да даап эч нерсе кыла албай унчукпай туруп калышты.
Анан кыргыз балдар бизге келип, эмне үчүн силер рекеттерге алардын үлүшүн бербейсиңер, андай мындай дешип бизге нааразы болушкан. Анан Ошко бардык. Кара Суу базарында жүрүп, Таалай Өзбек улутундагы 3 милиция кызматкери менен мушташа кетиптир. Мен баргыча үчөөнү тең кулата чааптыр. Аңгыча эле бирөө келди, рекет экен. Ал менин да, Таалайдын да ырларын угуп жүрүптүр. Силер артист турбайсыңарбы? Ушу силерден таяк жеп калыштыбы мобу чумолор деп аларды алда бир сыйра сабады да бизди алып барып аябай сыйлаган. Таалайдын жүрөктүүлүгүнөн чочулап, өз башына муш болбосо экен деп коркуп турар элем. Өзү бирөөгө оңой менен тийишчү эмес, тийишкендердин катыгын берчү. Ушу санда боюнча Орто Азия чемпиондугу өтүп, ал жактан 3-орунду алган. Эгер калыстар калыс болгондо финалга деле чыкмак. Бир жолу Таалай менен Жалал Абадка барып калдык. Ал жакта кабакта Чолпон деген агасы жалган жала менен отурчу. Агасына жолугуп, Бекборбиев деген ырчын уктуңуз беле деп сурасам, ооба, жакшы чыгып жатат деп уккам деди. Азыр сиздин иниңиз да Таалай Бектурганов деп катуу чыгып жатат десем, агасы ошол жерден кубанганынан ыйлап жиберген. Таалай бир кызга аябай ашык болуп жүргөн. Ошол кызыңа арнап ыр жазбайсыңбы деп сунуштадым. Көп өтпөй эле сүйгөн кызына арнап жазган ырын алып келди. Ырдап көрсөк, кыздын аты ырдын ыргагына да дал келбейт экен. Кыздын атын өзгөртөлү деп Назира деп атка токтолгонбуз. Кара тору келишимдүү жигит болгондуктан Таалайды кыздар көп сүйчү. Күлгөнү да жарашыктуу, тиштери да сонун болчу. Айткандай, тиштерин айылдан бир классташ баласы таш менен күбүп салыптыр. Анан кийин жасалма тиш салдырган экен. Күйөөсү баары деле, жогу деле жабышып калышчу. Ал кезде мен үйлөнсөм деле кыздардын Таалайга жабыша бергенин көрүп ичим күйүп кетчү. Таалайдын өлүмүнө байланыштуу көп нерселерди уктум. Кетерде Жылдыз экөө чогуу кетишкен. Жылдызды таштап өзү табарга келе жатканда каргашалуу окуя болуп отурат да. Угушумча Таалай рекеттер менен уруша кетиптир. Жанындагы кыргыз балдар качып кетип, мушташта Таалай өзү жалгыз калып кеткен дешет. Негизи өлүмүн эч ким иликтеп артынан түшкөн жок. Кылмыш иши ачылбай калды. Анын көзү өтүп кеткен соң обончу болсом дагы ага арнап ыр чыгарган жокмун. Анын элесин сыйладым. Себеби менин чыгарган ырым ага татыксыз болуп калат деп ойлодум. Нурлан Тилебаев устаты. Таалай өлгөн соң достору көбөйүп кетти. Аскерден жаңы келгенде Кыргыз автомаш заводунда иштеп калдым. Таалайда ал жерде ширетүүчү болуп иштечү. Экөөбүздү чыгармачылык тааныштырды десем болот. Ал кезде менин эң сөө бийлеп сыяктуу ырларым чыгып, эл алдына гитара менен ырдап чыгып жүргөм. Бир күнү Таалай келип, мен да гитарага кызыгам, үйрөтпөйсүңбү деп калды. 1991 жылдан тарта гитараны ага үйрөтө баштадым. Өзү деле мурда ойноп жүрчү экен. Бирок мындай эле болчу. Ошентип жүрүп экөөбүз жакшы болуп кеттик. Бир төшөктө жатып, бир нанды бөлө жеген дос болдук. Кийин Таалай, Борончу Кудайбергенов, Болот Алымкулов менен Ак Тилек деген топ түзүп, ар кандай мааракелерде, тойлордо ырдап, концерттерди коюп жүрдүк. 1992 жылдан баштап өзү дагы убан чыгара баштады. Мен мурда Мыскыл жана Тамашага жылда чыгып ырдачу элем. Таалайды ошол жака алып барып, биринчи жолу чоң сахнага чыгардым. Эл жакшы кабыл алып, досум бат эле популярдуу болуп кетти. Кийин жеке концертин берип, андан соң келгенде Жылдыз экөөбүз үйлөнөбүз деп Орусияга кеткен. Ошол боюнча кайтпай калды. Азыр угушумча Жылдыз Аксыда тиш доктор болуп иштейт экен. Таалайдын өлүмү боюнча элде ар кандай имиштер айтылып жүрөт. Кээ бирөөлөр Таалайды ырчылар көрө албай өлтүртүп коюшкан дешет. Билишимче, Таалайдын жанында жүргөн балдардын айтымында бул окуяга кыргыздар аралашкан эмес. Таалай поезддин эки коштоочусу менен мушташа кетип, алар аны атып, Орусиян Новокузнецк шаарына жакын жерден терезеден ыргытып жиберишкен. Эртеси аны темир жол оңдогучтар таап алып, ооруканага алып келишиптир. Ошол маалда ал жакта иштеген дарыгерлер өлүп калса деле, дарыга акча керек, шашылыш салып жибергиле дешкенинен, биз бул жактан достору, туугандары акча топтоп, эки жолу салып жибергенбиз. Көрсө ал мурда эле өлүп калган экен. Дарыгерлер акчаны алыш үчүн бизди алдашыптыр. Анан анын сөөгүн поезд менен Алматыга, ал жактан Бишкекке салып жиберишти. Бул жактан биз тосуп алып, чаткалга алып кеттик. Өкүнгөнүм, досум өлгөндөн кийин 2-3 ай тааныш болуп калгандар деле мен кыйышпас дос элем деп чыга келишти. Рустам Аташев, сахналаш досу. Таалайдын клибин тартпай калганыма өкүнөм. Таалайды мен жигиттин гүлү демекмин. Анткени ал келбеттүү мырза, гитара черткени, ырдаганы тим эле сонун болчу. Менин бир арманым Таалайды видеоклипке тартпаганым болуп калды.
Анткени өлөр алдында экөөбүз жолугуп, бир ырын айтып ушуга клип тартып бербейсиңби деген эле. Мен макул болуп, сценарийин жаза баштаганда ал Орусияга барып, бир аз соода кылып келейин, анан тарталы деди. Көрсө ал акыркы жолугушубуз экен. Таалай бир гана жолу жеке концертин берди. 1995-жылы жаз айларында Бишкектеги филармонияга 2 күн концерт коюп, эл аябай көп келип, аншлаг менен өткөн. Кийинки жаштар Таалайдын үнүн укканы менен жүзүн тааныбай калышпасын деп, ошол сөз үчүн телеканалдан ырдаган съемкасын таап, клип тартпасам да, ал үзүндүсүн клиптер жыйнагына кошкон элем. Каналга жазылып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында. Биз менен бирге болуңуздар.